Салам достор. Бүгүн биз корей тили киришүү сабагын, эгер мурунку видеону көргөн болсоңуз, бүгүн тамгаларга киришүү сабагын өтөбүз. Ура! Дептериңиздерди алып, ручкаңыздарды алып, тамгаларды жазып баштаңыздар. Азыр мен силерге доскага түшүндүрүп беремин. Тамганы жазгандан кийин сөзсүз катталып, лайк кылып, түшүнбөй калсаңыз комментарийлерди калтыра кетиңиз. Кийинки сабакта мен сиздин суроолоруңузга жооп бергенге аракет кылам. Анда эмесе кетти. Достор, анда эмесе тамгалардан баштайбыз. Эскерте кетейин, корей тили оп оңой тамга эле. Кыргыз тилинде А, Б, В деп жазабыз го. Мисалы үчүн А, Па, На. 3 тамга болду. Корей тилинде деле ушундай эле тамгалар менен жазылат. Биринчи тамгабыз бул жөнөкөй эле мындай сызык турган К тамгасын билдирет. К, Г. Кайсыл жерде К, кайсыл жерде Г болуп окулушу мен кийинки сабактарда түшүндүрөмүн. Анткени корей тилинде бир эле тамга, кыргыз тилинде эки тамганы берип калат, эки тыбышты берип калат. Кийинки сабактарда мен айтып берем. Бүгүн жалпы корей тилинин тамгалары боюнча түшүндүрүп беремин. Так, бул сызык К, Г. Бул тамга кыргызча Н, Т, Д, Р, Л, М, П, П, Н, кыргызча Н, С, Ш, Ж, Ч, Х. Эми корейче тамганы жазып атканда биз аябай көңүл бурушубуз керек да. Кыргызча тамганы жазып атканыбызда биз мисалы үчүн Т тамгасын минтип жазбайбыз да, мындай кылып туруп, мындай кылып жазабыз. Т тамгасынын өзүнүн жазуу эрежеси бар туурабы. А тамгасын деле биз аркасынан баштап келип, анан мындай кылбайбыз, дайыма мындай кылып А деп жазабыз. Ошол сыяктуу эле корей тилинде дагы өзүнүн жазуу эрежелери бар. Аны кантип сакташ керек? Мисалы үчүн К тамгасы турбайбы? К тамгасын жазганда дайыма ушул эки эрежени сакташыбыз керек. Корей тамгасын жазганда оңдон, солдон оңго карай кетет. Солдон оңго карай сызасыз. Үстүдөн ылдыйга карай чийилиш керек. Үстүдөн ылдыйга мына К. Бир эле ушул К тамгасын эмес, баардык тамгаларда ушундай жазылат. Мисалы үчүн Н тамгасын жазылышын көргөзөм. Мына өйдөдөн ылдыйга, оңдон, солдон оңго. Мына С тамгасын жазганды үйрөтөм. Өйдөдөн ылдыйга, өйдөдөн ылдыйга. Караңыздар. Ч тамгасын караңыздар. Чи мында куйрукча чийип туруп, солдон оңго, өйдөдөн ылдыйга, өйдөдөн ылдыйга. Мына баардык тамгалар ушинтип эреже менен ылдый карап, анан солдон оңго карай жазылып кете берет. Негизи бул тамгалардын ар биринин аталыштары бар. Мисалы үчүн киок, нын, тегит, рыл, мим деп. Бирок ал нерсени колдонбойбуз деле. Ал жөн эле тамгалардын аталышы. Бул нерсеге убактыңызды коротуп, энергия коротуп, жаттабай эле коюшуңуздарды сунуштаймын. Бирок жаттагыңыздар келсе, өзүңүздөр жаттасаңыздар болот. Мисалы үчүн кыргыз англис тилин алып көрөйүн. A, B, C, A, B, C деп жазылып турат. Биз окуганда бирок B же болбосо С же К деп эле окуйбуз. Биз аталыштарын окуганда бизге жардамы деле тийбейт. Жөн эле билип коюш керек. Ошол сыяктуу эле ар бир корей тамганындагы аталыштары бар. Алар жаттап отурбай эле берген кыргызча корей тамганын берген кыргызча тыбышын, тамгасын эле жаттап калсаңыздар, эң сиздерге жардамы чоң тиет. Анда эмесе тамгаларды ушул менен жыйынтыктайбыз. Кийинки сабакта дагы көрүшкөнчө.